Көргөнүн айтымында айдоочу жабыркаган эмес. Жалал Абадтын Ташкөмүр шаарында КамАЗ 9 жылкыны коюп кеткенин Спутник Кыргызстан агенттигине окуянын күбөсү билдирди. Анын айтымында кырсык 15 октябрда болжол менен саат 4-төрдө болгон. Жылкынын арасында бир кулун бар экен, 7 жылкы ошол эле жерде өлдү. Экөө кыйналып жатканынан мууздап салдык. КамАЗдын айдоочусу уйкусурап келе жатыптыр, ал жабыркаган жок. Маңдайкы терезеси талкаланып, бампери сыныптыр, деди күбө. Ташкөмүр милициясы кырсык болгонун тастыктады. Спутник маалыматтары. Так, время канча болду азыр? 4 болду. Түнкү саат 4 болду му? Жылкылар жолдо турат, КамАЗ келип, закрытый. Нолевка жок жерден сүзүп атат. Жылкы кимдики болсо да жооп бериш керек. Бул жердечи. Жүзөкө чалып туруп эле каттатып. Башка жылкылар тартып коелук, мына машиналарда мындай просто өткүзүп. Ал толуп кетет машина. Төлөч керек. Машинанычы. Казакстанда унаанын ичинде башы кесилген кыз менен оор абалдагы жигит табылды. Казакстанда Тасбөгөт айылына жакын жерде кыздын башы жок денеси табылды. Бул тууралуу 24 КЗ билдирди. Унаанын ичиндеги денени күбөлөр кечке жакын табышкан. Күбөлөрдүн айтымында башы кесилген дененин жанында оор абалдагы жигит да табылган. Экөө тең болжол менен 20 жаштарда. Кыздын башы окуя болгон жерден анча алыс эмес жерден табылган. Кылмыш иши козголуп, шектүүнү камакка алышкан. Иликтөөгө тоскоолдук жаралбаш үчүн маалыматтар ачыкка чыкпайт. Бул окуяны уккандан бери казактар маньяк пайда болду деген суроону салууда. Коомчулукка дагы бир жагдай кызык болууда. Жаратылган жаш жигит аман калдыбы же каза болдубу? Бул тууралуу маалымат азырынча ачыкталбай, коомчулуктун тынчын алууда. Булак Назар Ньюс. Сокулук райондук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн башкы инспектору, милициянын капитаны Б. Касымбеков ички иштер органдарынын катарынан чыгарылды. Капитан пара алып жаткандыгы тууралуу видео 4-октябрда жарыяланып, андан кийин ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматы текшерүү жүргүзгөн. Ведомствонун маалыматы боюнча текшерүүнүн жыйынтыгында Б. Касымбеков ички иштер органдарынын кызматкерине тиешелүү талаптарга жооп бербейт деген чечим кабыл алынган. Бул жыйынтык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматы 2018 жылдагы 3-кварталдын жыйынтыгын караган 12 октябрдагы жыйынында айтылды. Турмуш басылмасы. Россиянын Новосибирск шаарында Кыргызстандын 56 жаштагы жаранын эвакуатор тебелеп кетти. Окуя 14 октябрь күнү болгонун россиялык жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыкты. Айдоочунун айтымында кыргызстандык адам жөө жүргүнчүлөрдүн өтмөгүнөн өтүп бара жаткан. Аба ырайы начар болгондуктан жөө адамды байкабай калган. Турмуш басылмасы.